Кудайдын чакырыгы 26-июль. Жүрөгүбүзгө жазылган бардык адамдар таанышып да, окуп да жаткан биздин катыбыз силерсиңер. Силер биздин кызматыбыз аркылуу сыя менен эмес, тирүү Кудайдын руху менен, таш лоокторго эмес, жүрөктүн эт лоокторуна жазылган Машаяктын каты экендигиңерди өзүңөр эле көрсөтүп жатасыңар. Ар бир машаякчы Ыйсанын каты. Биз каттарбыз. Бизди окушат. Кимдер? Бардык адамдар. Бардык адамдар бизди карашат. Кудай жөнүндө түшүнүктүү. Алар биздин жашообуз аркылуу алышат. Ыйса айткан: "Силер дүйнөнүн жарыгысыңар." Биз жарык болуп жашашыбызды ал каалайт. Бизди Кудай жөнүндө маалыматы жок адамдар курчайт. Кээ бирлерибиздин үй бүлө мүчөлөрүбүз Ыйсаны кабыл ала элек. Алар бизден жарыкты көрүп жатышабы? Мисалы, элиңдин башчыларына тил тийгизбе деп жазылган. Алардын колунда жазуу жок. Бул сөздөрдү алар кайдан биле алышат? Биздин жашообуздан. Баары отуруп алып, бийлик башчыларын жамандап жатышса, биз алар менен жамандап кирбейбиз. Муну көргөндөр үчүн бул жакшы маалымат. Дагы бир мисал. Бири-бириңерди оозунуп урматтагыла. Бул сөздөрдү да алар биздин жашообузду карап, окуп билип алышат. Ушундай турбайбы дешет. Ошентип, биз бардыгы окуй алган Машаяктын катыбыз.